Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүnkүнгө карата саат 10-го 14 жаңы коронавирус оорусу табылды. Анын ичинде Бишкек шаарында бирөө, Жалал Абад областында Сузак районунда 6, Ош областында Кара Сууда 4, Ноокатта 1, Ош шаарында 2. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүnkүнгө 144 жаранда коронавирус табылган. Анын ичинде Жалал Абад областынан 67, Ош областынан 35, Чүй областынан 6, Баткен областынан 3, Ош шаарынан 12, Бишкек шаарынан 15, Нарна областынан 4, Ысык-Көл областынан 2. Жалпы 77 аял киши, 67 эркек. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Анымтап мынтип эме кылып бөлсөк, Ноокат районунда эркек киши 59 жашта стабилдүү оор акыбалда. Ош шаарында эркек киши 45 жашта өтө оор акыбалда ИВЛ аппаратында. Ош шаарында аял киши 63 жашта стабилдүү оор акыбалда кислород менен азыр дем алып атат. Ош шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо. Жалал Абад шаарында эркек киши 33 жашта стабилдүү оор акыбалда. Азыр динамикасы жакшы болуп атат. Кудай буйруса, бүгүн палатага которобуз. Нарын шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо дем алып атат. Тесттен өтүлгөн жарандардын саны 10.157. Ошо бир сутканын ичинде 321 тест изилдөө өткөрүлдү. Обсервацияда 1666 киши бар. Мына акыркы 14 жаңы учурлардын ичинен 194 азыр контактныйлар бардыгы изилдеп табылып, азыр ошол боюнча иш жүргүзүлүп атат. 14 кишинин ичинен 5-өө сырттан келген жарандар, 9-у ушу Кыргызстанда контакт менен ушу жугузулган. Анан дагы өзгөчө мындай маалымат берейин, бекемдеп кетейин. Ушул жаңы учурлардын ичинде 2 күн ичинде 8 киши, бүгүн дагы бирөө кошулду, 9 медицина кызматкерлери ушул коронавирус плюс болуп чыкты. Рахмат.